Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын тургундары мына акыркы күндөрү катуу талкуу болуп атат. Мен бүгүн ТЭЦте коллегия өткөрүп атканбыз. Күз-кыш мезгилин ийгиликтүү аяктадык. Авариялар болду, бирок авариялардын баарын ыкчам чечип, чоң аварияларга алып барган жокпуз. Мына экинчи кышты мэрия ТЭЦти алгандан бери анда дагы элдин баары кыйкырып чыкты эле, мынакей жок кылат, жардырат, колунан келбейт, ал келбейт деген нерселер. Собственно эле ишти алып баратабыз. Манас университети боюнча айтып аткан нерселер. Мен силерге бир көрүнүштү көрсөтөйүн. Мына биз азыр ТЭЦтин алдындабыз. Эми ушундай көрүнүш. ТЭЦтин асты. Эч кандай Лондон эмес, эч кандай Европа эмес. Бүгүн мына ТЭЦтин алдын, ТЭЦтин өзүн ушундай ретке келтирип атабыз. Анан эми Манас университети эч кандай өзгөчө же мындай бир башка нук менен каралбайт. Улуттук университетти карагыла, биздин мамлекеттик БГУну карагыла, политехти карагыла, баарын дарбазасын алганбыз. Анда бир да студент чыгып нааразычылык көрсөтүп, сөздөр болгон, эми бомжатник болот, анан тигиндей болот. Бүгүн барып ошол университеттерди кыдырып чыккылачы. Мына 3 жылда биз ал жерде жүргүзгөн иш аракеттин негизинде көрсөңөр болот. Мен айтар элем, Манас университети боюнча, Миңжилкыева көчө боюнча маселени, суроону жабыш керек. Ачылат жол, ачабыз. Жолду ачабыз. Ал жерге коопсуздук маселелерин баарын чечебиз. Талаптарды коебуз. Мына канча жылдан бери кылбаган иштерди университетке да талап коебуз. 3 күндөн бери университеттин, студенттердин кандай билим, кандай тарбия алып атат деңгээлин көрдүк. Орусча да сөгүп атасыңар, кыргызча да сөгүп атасыңар. Уялбай ошону Фейсбукка чейин ошо уят сөздөрдү жазып, мына менин өзүмө дагы тиешелүү сөздөрдү кандай деген, бул эмне деген тарбия?